Укпай калдым. Не кылып жүрөсүң ал жакта? Мен сага ойногону келдим бул жерге. Нет. Телефонуңду чукулайсың менен. Беш телефонуңду. Бер телефонуңду. Кара, бер деп атат телефонуңду. О телефон, ойноп калдым. Экинчи телефон чукулабаган, мен жерде турган. Жүрөсүң ал жерге. Я что, за вас я что ли должен работать? Акылы жок. Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикти алып туруп, анан эртең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Лично уже отвечаю. Есть понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контролга аласың. Макулбу? Муну снастетесиңер. Муну снастетесиңер. Муну снастетесиңер и муну снастетесиңер. Хорошо? Территория канча кетти? 3,5. Муну эки этаж калсын, муну эки этаж калсын. Так. Бұл болса эски флюра кабинет, аз убактысы келди экен, убактысы карагандан кийин болгондон кийин бияк бузулат. Илгерки радому жеңилгенче радом жер болчу. Радом каякта? Радом азыр хирургический корпусту арка эки этажда. Радом жакшы эле азыр, Ремонт болуп атат азыр көчөдө. Şu 4 здание aytты да? Мына не здание? Бұл болсо биздин красный блок, оттовый залыбыз. Мунун арасына эсептейт. Кереги жок муну ödeyince. Başkana salabız. Bunusuna setemiz. 4-5 здание bu. 5 зданиесine setesиңер. Мына не здание? Бұл инфекция. Ар жагы жарымы болсо аптека. На флюра кабинет өз бар. Мына ол не? Бұл болсо Контейнер. бұл эме легкий казусунан регистратура салынып атат азыр. Мына олчу? Бұл лифтик терапия, асты болсо семейный врачта ГСВ, ар жагы болсо детский. Мына онда жок болуш керек. Бул эсиз здание. Мына да жок болот. Ондай здание ошо калбасын территориядачы. Так. Бул Бұл хирургический корпус, жарымы реанимация, жарымы хирургия, асты радон, бияк болсо приемный. Мына ол заборлордун баарын алмаштырасың, оңдойсуң. Жаңадан кыласың. Макулбу? Полностью жаңадан кыласың. Так. Эми мындай кылабыз. Азыр мына ол айткан здание баардыгын снас этесиңер. Ушулардын ордуна солуну современный кылып туруп, эки жерге бөлүп туруп здание курасың. 4 этаждан 2 здание болса да, 4 этаждан 1-2 здание баарына жетет. Туурабы? 4 этаждан 1-2 здание курган. Анан кийин ошолор баардыгы кандай болуп курулат, архитектурасы кандай болот, предназначение кандай болот, ошонун баардыгын жачак кеңешип туруп, кайгызып бизге кайрат. Сиз болсо объявление ұстап болды, сразу жазып. Макулбу? Ошону жасап. Кейзаган ичи. Анан ал болбой атат, бул болбой атат, тигилке чыгып атат деп отурбагыла. Азыр баштагыла. Мен силерге акчаны уже буквально эртең жасаңыз эртең, бүрсүгү жасаңыз бүрсүгү өлтүргөн. Акча бар. Эме комитет. Түркү району эме башка ким? Районный отделды ким башчысы? Так. Полковник Хамбаев. Муну контроль кылат. Мен айттым угуп атасың сен, мен уктум. Больницаны жаңы салыныш боюнча, акчаны бөлүү боюнча маселени. Срок исполнения качан болду? Укпай Укпай калдым. Не кылып жүрөсүң ал жакта? Мен сага ойногону келдим бул жерге. Нет. Телефонуңду чукулайсың менен. Беш телефонуңду. Бер телефонуңду. Кара, бер деп атат телефонуңду. О телефон, ойноп калдым. Экинчи телефон чукулабаган, мен жерде турган. Жүрөсүң ал жерге. Я что, за вас я что ли должен работать? Акылы жок. Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикти алып туруп, анан эртең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Лично уже отвечаю. Есть понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контролга аласың. Макулбу?
Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз М-банк Шарипа М деп чыгат 0401. Апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар. Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп жардам берип коюшуңуздарды суранам.